Bölmemiz 4 bölmeli oldu. Ben bir şekilde tanıştırıp çıkayım sizlerden anda. Bismillah. Mana bu mehman kanalımız. Konak bölmemiz. O, Xudo kalasa şu hurmatlı konaklarımızı tutacağız. Tutkan çağımız hazır. Bu şu konak bölmesi. Bu spalni. Bu detski komnatamız болады bu. Oşa bayağı kun bolğon üçün mындай жаш балдарга күн да керек да. Ошон үчүн бул детский комнатабыз, спальня. Дагы бир экинчи, үчүнчү комнатабыз бул, үчүнчү бөлмө. Бул неме? Бул да спальня, бул өзүбүз эме чоңдоо эмес. Адан кийин бул 4-чү бөлмөбүз бул. Бул кухня. Бул жерде ошо тамак аш пиширип, ошондо бир эмне кылабыз. От бул жерден жагылат. Бул полный паровой. Куда şu жаш бар. Жылуу. Бул душевойбуз. Мана. Көрсөңөр болот. Мана бардык шарттар менен. Мана аристон, мана раковина, мана душ баары эмне кылган. Бул жагыбыз дааратканам бул. Баарысы заманбап болду. Кудайга шүгүр. Allah razı olsun. Бүгүн 4 февралда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Барпы айылынын тургуну Турдубай Кожоевке жаңы турак үйдүн ачкычын тапшырды. Силерге биринчи күлүч тапшырып коелу, экен. Күлүч тапшырып коелу, экен. Мына күлүч сизге. Үйүңүз куттуу болсун, жакшынакай ушерден көп бала чакалуу болуп, той топурлар болсун, анча-мынча той болгондо биз да чыгырып коебуз. Мына. Келиңиз. Рахмат, Allah razı olsun. Кана, келиңиз, ата. Келиңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Kese veriniz siz. Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Ana, boldu mına. Tura kıldım. Yemon kes verip koyayım. Kes oğlum. Ачкыч тапшыруу аземине катышкан Камчыбек Ташиев жардам көрсөтүү элдин социалдык абалын жакшыртууга багытталган иштердин бири экенин белгиледи. Айылга келип калганда ушинтип айылды аралап анча-мынча проблемалар боюнча карап, колдон келип чечип берип кете берем. Кечинде да келдим эле, азыр кайра кетип атамын. Анан өткөндө ушул маған айтып калышты эле, мына биздин Молдокебиз. Кана Молдокебиз өзү? Сиз, мына Молдокебиз. Молдокебиздин ичине үй тиричилиги жагынан кыйналып жүрөт дегенден ушу кишиге жардам берип коелу деген үмүттө. Эми мен муну биринчи жолу кылып аткан жокмун, билесиздер. Кудайга миң калла шүгүр, Аллага шүгүр, Алла мүмкүнчүлүк берген экен. Ушундай иштерди көптө кылып жүрөбүз. Мындан ары да кыла беребиз, аны баардыгыңар жакшы билесиңер. Ошон үчүн сизге ошо үй салып берели деген салып бериштиби балдар? Рахмат, жакшы болдубу? Ойлогондон да жакшы болдубу? Кудайга шүгүр. Болду. Эми ушул дагы кызмат кыла бериңиз. Сиз дагы ушул эл журтубуздун кызматындагы адамсыз. Алла Тааланын ушул бизге буйруган молдосусуз сиз. Ошон үчүн ишиңизде ийгилик болсун. Ошол эле, башка сөз жок. Калган маселелер боюнча көрүп атасыздар, угуп атасыздар. Айрыкча ушу биздин комсомолдун ушул жерлеринен өтө чоң өзгөрүштөрү болуп атат. Жолдорубуз өзгөрүлүп атат. Жаңы жолдор салынып атат. Мына темир жолдор салынып атат дегендей. Мен кече келе жатып машиналарды бияка жөнөтүп берем деп өзүм башка бир машинага түшүп алып айланып көрүп чыгам да. Анан бул машиналар менен жүрсөм айланып көрө албайм. Анан ошон кече дагы бир машинага түшүп алып мынаяктарды айланып, тияктарды айланып бүт көрүп чыктым. Баягы эски биздин жерлер жок, өзгөрүп кеттир бардык, Бардык өзгөрүп кеттир. Сен башка жерге келген. Ошону айтам. Өзгөрүп кетти. Жолдор болсо кеңейип, жаңылар салынып, көпүрөлөр салынып дегендей. Эми бул дагы ошол биздин заманыбыздын өзгөргөнү, заман талабы. Мына биздин өзүңүздөр көрүп атасыңар, биз урматтуу президентибиз экөөбүз ушу колдон келишинче аракет кылып атабыз. Анан эми убакыт деген өтө берет экен, мына 5,5 жыл өтүп кетти. Дагы ушу сиздерге окшоп аксакал болгуча үлгүрүп калайлы деп аракет кылып атабыз. Элдин турмушун өзгөртүп калайлы.
Ana bizden kийинки муундар бизди көрүп туруп ушундай болуп кетсин деген максат. Келечегиңер тең болсун. Тилегиңер Баркы боюнча айтып атам. Бана шаарды көрүп атасыңар. Oğlum umarım açardan verirsin. Ballarınızlar uğurlasın. Duanızlar kabul olsun. Allah'ım cengirsin o versin. Oğlumdan kınalıp yaşadanını kalav edilim. Benim balamdan. Balların katarında oynamadı kalav edilim. Allah'dan sorap hiç ümitim üzülmeyin. Balam nasıl gitti bir şey dedim. Умар катуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Шаар совсем башка. Башка жерлерди көрүп атасыңар. Биздин эле Жалал Абад эле эмес. Ош, Баткен, бардыгы эле шал. Биягы Каракол, тиягы Нарын, биягы Талас, бар жерде өзгөрүүлөр ушундай. Allah'a şükür. Allah den soluk versin sizlerge dagı. Ömrüңөргө, rızkыңарга baraka faiz versin. Allah Taala razı olsun. Rahmat. Kudayım den soluğunu versin. Tınç aman oynap gülüp eldin hizmatlı jüre verin. Rahmat. Rahmat. Көргөнүмө мен да кубанып атам, сүйүнүп атам силерди көргөнүмө. Тынч болуңуздар. Biz daha күндө дуа кылып атабыз. Намаздан кийин. Rahmat. Bilgiligine kalap oturabız. Şu böyle kırçıktan sakta, kırık doğmattan sakta, düşmanların yüzünü tezkere kıl, şuların peşinesini açık kıl, nime tilegen olsa tilegen maksadıga yetsin de pataklı oturabız. Кудайга шүкүр. Силердин дуаларыңар менен эл журтубуздун ак тилеги менен биз да жылып атабыз. Аллага шүкүр. Рахмат. Planlar işe aşağı versin. Үйдү ачып берип коеюн, кетейин эми уруксат берсеңиз. Кана келиңиздер. Аталар, келиңиздер. Жок, шеден анос дейин. Шеден анос дейин. Жок, рахмат. Аксакалдан кеп чай бердим. Нанос дейин. Болду. Balam benim bilmet. Siz de kütürdünüz. Gel oğlum. Gel oğlum, kamçı. Mına atın kamçı mına. Kamçı yok mu atı? Oho. Ne mına? Kamçı. Gel mına. Kamçı yok'tun kolundan kamçı yok aladı. Gel kamçı. Kamçı yok. Men de general bolğun ha oğlum sen dagı ha? Makul mu? Şu atacak şu yerge hizmet kılgan deşerden bolsun. Allah razı olsun bana. Atalar. Gel. Sizler gelip çay pay içkiler. Gel. Ben samur ötüp turar. Atay samur ötüp turar. Men oşoğa жетip кетишим керек. Анырым saat 1'de уже Бишкекте чогулушка катышып калышым керек. Мейлиби? Ошого силер кирип, чай пай ичип, спокойно болуп, дуаңарды берип чыктыла, а? Мен бара берейин. Эй, тимеле койбойсуңарбы апа? Эй! Тимеле койбойсуңарбы? Берсеңиз Аллахым сизге миңди берсин. Алла элге кызмат. Siz ушул үйдүн келгенсизби? Кандай үй, жактыбы? Жакшы. Алтын башың тамам Болду. Тынч болуңуздар. Рахмат. Амин. Allah bezoluk versin. Саламат болуңуз. Рахмат. Амин болду. Айтмасыңар. Рахмат. Болуптур, жакшы калыңыздар. Мейли, рахмат. Турдубай Кожоев 17 жылдан бери өзү жашаган айылдын имамы. Ал өзүнүн жерине турак жай баштаганы менен каражаттын жетишсиздигинен улам курулуш иштерин толук бүтүрө албай келген. Айыл тургундардын кайрылуусун уккан УКМК төрагасы турак жай маселесин жеке көзөмөлүнө алып, үйдүн курулушун толук бүтүрүп берди. Hurmatlı generalımız Taşıv Kamçıbek Kıdırşaевич ошол баягы элдер аркылуу, аксакалдар аркылуу ушундай бир нагыл угуп, эми ушу молдокебизге кичине Алланын жолунда ушундай бир кичине жардамыбыз болсун деген негизде ушул жерге келип калдык. Келип ал өзүнүн усталары менен келип, ушул үйдү көрүп, ошо калган бүтпөгөн жерлерди ошондой Алланын ыраазылыгы үчүн ушундай бир бүтүрүп, баардык шарттары менен берди. Алла ыраазы болсун. Жаңы турак үй бүлөнүн көп жылдык тилегин ишке ашырды. Үй бүлө мүчөлөрү жаңы шартта, жаңы жашоо башталганына кубанып турушат. Биз тургузуп ме кылгандан кийин эми ойлобогон жерден эле болду да эми буну Кудайым бизге берди да эми ошол анан ушул бүтүрүп берди. Ошо Ташиевке дагы рахмат, Алла ыраазы болсун.
ошо ден соолугун берсин, ушул элге кызмат, журтка кызмат кылып жүрө берсин. Көп жылдар бою турак үй маселеси чечилбей келген дагы бир үй бүлөнүн тилеги орундалды. Бул сыяктуу жардамдар элдин социалдык шартын жакшыртууга багытталып, муктаж жарандарды колдоонун маанилүү экенин дагы бир жолу көрсөттү. Жергиликтүү тургундар мындай демилге коомдогу ынтымакты бекемдеп, элге болгон камкордуктун белгиси экенин белгилешип, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке батасын беришти. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, Регион.